Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жан дүнө программасы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз мурдадагы башканы коюп Манасты айт деп, Манас жөнүндө көп кылып келдик эле. Бүгүн да ушул Манас жөнүндө айтууну туура көрүп турабыз. Анткени мына Тилек Асанов биздин бүгүнкү ушул программабызга катышып дегенде белгилүү манасчы, өзүңүздөр билесиздер. Ак Суу районундагы Саргамыш айылынын кулуну болот. Анан эми мына Тилек биз менен дагы мурдадагы ушу Манастын жоокери болгон ошол убактарда, Манастын оң колу болгон ошол убактарда Алмамбет Баатыр жөнүндө да бир сөз кылып ошол жөнүндө да айттык эле. Анан бүгүн дагы ушу Алмамбет Баатырдын Карагулду кууп өлтүрүп, анан Карагулдун тор айгыры Коңурбайга барып кабар бергени деген жери бар атайын. Себеби Карагул ошол мезгилдерде жылкычылардын башчысы ханы болгон, чалгынчы болгон, кайгылчу болгон ошол мезгилдерде чепти коргогон. Мына ошол мезгилдерден кийин капысынан Алмамбет Баатырга кезип калып, анан ошол Алмамбет Баатыр анан ушул Карагулду кууп жүрүп өлтүргөн экен. Мына ушул жөнүндө алгач биз программабызда сөз кылып кененирээк анан ушул жөнүндө дагы манасыбызды улантсак деп турабыз. Эмесе Тилек мынакей жогоруда айтып кеттим, ушул кантип ушул Карагулду өлтүргөн мезгилдерде ким Алмамбет Баатыр анан тиги аты ушул жарадар кылган мезгилде анан туура айгыры барып кимге Коңурбайга кабар берип атпайбы? Кантип кабар берген ушул жөнүндө айтсаңыз, чечмелеп. Бул эми ошол Катаалдын уулу Карагул кара мүшкүл мына бул дейт. Бул дүйнөдө сөз ачык, көз ачык, өлмөй сайын сөз ачык. Билгичтиги бар дейт. Акылга дыйкан зары күч, катылганды кылган түз, абаңдын жайы момундай дейт. Ал ошол Кытайдын бери четинде чек арада турган ошол Кытайдын ошол көп жылкысын кайтарган, ошол жылкычыларынын башчысы болгон, мындай айтканда жылкычыларынын ханы болгон ошол Карагул деген болгон экен. Ал ошол Карагул жылкычыларга кандык кылып, башчы болуп, жанакынча көп сан жеткис, эсеп жеткис Кытайдын жер жайнаган жылкысын кайтарып, ошолду башкарып жылкычыларды. Анан андан тышкары алып анакы Торайгыр деген аты менен алып, кайгуулдап, ат артып, жер чалып, Кытайдын чегин кайтарып, кокустан душман жоо келип калса, Коңурбайга, Кытайга, Каканга, тетиги Бейжиңге чейин барып кабар бере турган ошол Карагул деген баатыр болгон экен, жылкычынын башчысы болгон экен. Анан ошол Карагул деген баягы айгыры минип, ат артып, жер чалып, кайгуулдап, жерди карап, чекти карап, элди карап, ошентип келатып, анан баягы капыстан чалгын чалып келаткан Алмамбет менен Сыргакка жолдон кезигип барат. Алмамбет Сыргак экөө чет Бейжиңге барып, ошо чет Бейжиңге чейин Кытайдын жерин чалып, жолдун уусун алып, анан баягы бара турган жерди бүт көрүп, жолун көрүп, Кыргыздын жолун ачып, Кытайдын калмактын жолун чачып, анан бери карай кайтып, эми кой деп жана коорукта жаткан 30 түмөн калың колго Манаска кайтып баратып, анан жолдон анан капыстан Карагулга жолугуп калды. Анан ошондо тиги Карагул Алмамбетти көрүп тааный албай, антаң калып, же кыргыздыгын биле албай, же кырт деп жолго кире албай, же какандыгын биле албай, же качып жолго кире албай, аңтаң калып, акылы жетпей, бул ким болду экен деп башын чайкап карап турганда, ошондо Алмамбет Карагулду таанып калып, бул кулду эптеп сары изине чөп салып саргарта кууп алайык, куу изине чөп салып кубарта кууп алалык. Акырын алдап барып Карагулду учурашмыш болуп, такчылды бурдан алсам деп, акыр такыр мүшкүлдү Арамкулдун башына анан кийин салсам деп, Алмамбеттин ошол Карагулга жетип кармап алууга эки көзү төрт болуп турду дейт. Ошентип анан ошо отуруп Алмамбет калмакча сүйлөп, кытайча сүйлөп, шибече сүйлөп, солончо сүйлөп, Алмамбет баягы Кытай, ал өзү түбү Кытайда. Кытайдын түркүн тилдерин билчү экен. Алмамбет Баатыр. Алмамбет Баатыр. Анан ошентип отуруп анан баягы Карагулга кытайча сүйлөп, калмакча сүйлөп, неметсе анан баягы Карагул сөзүнө ишенбей, анан акырындык менен Алмамбеттин тиги жанындагы Сыргагын сурап, Сыргакты сурап, андан айла болбой атын көрүп, ой бул
кетмен туяк кең соору келишимдүү мал экен. Бул бейжиндиктин мал эмес. Чалгынга минсе чарчабас, оорукка минсе оорубас. Бул буудандык сыры бар экен. Бул тети какандыктын мал эмес. Бекер куйлук жал эмес. Бул бияктын малы өңдөнбөйт деп анан баякыны карап болду болбоду бул бурут окшойт деп анан Алмамет баякы качып мен каканга барып кабар берейин. Чок табылга жайлаган чоң каратын байлаган Калдай уулу Эренге кан коңурбай Беренге барып кабар берейин. Ошол коңурдан кангайдан калың кол алып, жер жайнатып мол алып, каптатып анан келейин. Анан сен өңдөнгөн берейинден анан мен жадыгөйүн көрөйүн. Кабыргаңды сөгөйүн, каныңды сууда аягызып кара жерге төгөйүн деп Карагул ошондо токмок жалды Турайгырга сооруга камчы салып, ошондо тети Кентуңду көздөй бет алып Карагул качып калды дейт. Анан Карагул качып калганда Алмамет бабедин деп бакырып, манаста уран чакырып, ер сыргакты бериге деп чакырып, анан сыргакка айтат: "Ай кой сыргак, бул арам өлгөн Карагул качып калды көрдүңбү? Акылынан бул кул шашып калды көрдүңбү? Бул тетиги чок табылгы жайлаган чоң каратын байлаган Калдай уулу Эренге кан коңурбай Беренге барып кабар бергени Кентуңга кетти бул Карагул. Бул барып Кокустан Кытайга кабар берип калса, түптү Кытай, түп Бейжиңден бери козголуп, калың колун курап бияка келип калса, бул бизди камыктырбай, кол салып баарыбызды кыргынга учуратат. Андан көрөчө бул кулдун аркасынан кууп жетип барып, муну кармайлык, башын кесип жайлайлык, кыргыздын жолун ачалык, Кытайдын жолун чачалык. Өрөп күйгөн бул кулдун кызыл канын чачалык деп анан ошо Карагулду кармайлык деп Алмамет аркасынан кууп калды дейт. Ошентип анан көккө кубалашып жүрүп отуруп анан ушундай бир жерге барганда Каспандын кара тоосу бар экен дейт. Ошол Каспандын кара тоосунун жанында күркүрөп аккан чоң суусу бар экен дейт. Бул сары жаздыкындай болгон. Анан ошо чоң сууга барганда Карагул баягы кечүү издеп баягы мындай эртерээк акылга салып баягы сууну кечүүсүн даана таап бара албай туура барып сууга такалып калды дейт. Ошо сууга барып такалганда ал суу аябаганда чоң суу экен дейт. Гүлдүрөтүп үйдө болгон чоң кара таштарды агызып жүрөт дейт түбүндө. Ылайлап карагай кайың теректерди агызып жүрөт дейт, талдарды агызып жүрөт дейт. Анан үстү көбүк суу экен, үстү көбүк буу экен. Бул Каспан деген суу экен дейт. Ал суунун жээгине 40 аркан салсаң бойлобойт дейт, түбүнүн тереңдигин көргөнгө. 40 найза салсаң бойлобойт дейт, суунун аккан агымынан. Ана баягы Карагул кечүү издеп каянан кечем деп туруп калганда ошондо Алмамет жетип барып Карагулду ошол жактан сайганда Карагул ат саты менен сууга кирип кетип, сууда калып, ана баягы айгыры аябагандай күлүк экен дейт. Аябай карулуу экен дейт. Буудан экен дейт. Торайгыр баягы суудан ыргычтап, асманда карай баягы эки буттап так секиргенде, бас майыл менен көмөлдүрккө баягы күч келип, ошондо көмөлдүргү дагы бас майыл дагы баягы быт-чыт болуп үзүлүп, Карагул сээр токум менен бүт ошондон баягы шыпырылып чоң кара сууда калды дейт. Сууга кирип кетти дейт, шыпырылып калды дейт. Баягы айгыр аркардай арыш келгенде. Карагул сууда калып, астындагы Торайгыры анан сүзүп отуруп, ал ар көзгө чыкты дейт. Ар көзгө чыгып, анан Карагул баягы ээр токумун кучактап сууда агып кетип баратат дейт. Ошондо айтып атпайбы? Ээр токумун кучактап, кулдун башы короктоп, агып жүрөт сороктоп. Чым мачындап күйүнүп, чымын жандан түңүлүп, чылгы ичи өрт жалын көрмөк болду Карагул. Ажалдан мурун момунтип өлмөк болду Карагул дейт. Ошентип баягы Карагулдун ичи күйүп, ээр токумун кучактап чоң дайрада калкылдап агып баратат дейт. Анан айгыры суунун ар көзүнө чыкты дейт. Суудан чыкты шарп этип, алдын така күмүшмөк 4 аякта жарк этип, баса түшүп, жорголоп, куйруктан суусу шорголоп дейт. Ошондо Торайгыр суудан ар көзгө чыгып алып, бирок айбанда болсо дагы бул адамдан эстүү мал экен дейт. Карагулду адырмактуу белестен оттоп жүрөт Торайгыр, аңырап киченеп Карагулду жоктоп жүрөт Торайгыр дейт. Анан баягы Карагул көрүнүп калса, ошо суу жектеп барып, куйругумду салып, Карагул куйругуман кармаса, суудан сууруп алсам деп, эки көзү төрт болуп, Карагулду ошол Торайгыр суудан карап жүрөт дейт. Ошентип отуруп баягы Карагул суунун ортосунда калып, бир сууга кирип кетип жоголуп, кайра чыгып оңолуп,
ушинтип атты дейт. Онан ошентип Каракулду тиги турайгыр таба албай, андан ары карай анан жолду улантып ары карай кетти дейт. Анан ошондо Алмамбет анан кайра бери карай салып, Каракулду көрүп, кой, муну мен мылтык менен жайлайын деп анан баягы айдалга асынган сырбараң деген мылтыкты алып, анан ошону баягы ичине баягы тинтүүрдү салып, жойку менен жойкулап, кыргы менен кыргылап, тарткы менен тарткылап, ичинин баарын тазалап, ичине баягы даарысын куюп, койдун башында болгон чоң коргошунду оозуна салып сырбараңдын. Анан баягы Кытай отук боор ташты кырып ийип, чок коюп, милтесине от коюп, анан Каракулду баягы сырбараңды колго алып, Каракулду шыкалап мээледи дейт. Муну эми ушу суудан жайлайын, суудан жок кылайын бул кулду деп анан баягы мээлеп атканда Каракул бул ажайыптан окуган, атагын уккан, чочуган, акылга дыйкан зары күч эл эмеспи Каракул, эбегейсиз чоң билгич шер эмеспи Каракул дейт. Каракул Алмамбеттин баягы мээлеп ата турганын көрүп, баамдап билип калып, анан баягы бул ошол жана ажайыпта окуп жүргөндө бул сууга сүзгөндү дагы үйрөткөн экен да буларгачы. Анан ошондо бул Каракул суунун ортосунан баягы түбүнө чуңкуп кирди дейт. Сууга кирип кетти дейт чуңкуп. Анан сууга чуңкуп сүзүп барганда ар жакта бир суунун ошо ортосунда баягы бул чоң дарыя экен да, ортосунда бир аралча бар экен. Кичирээк. Ошол аралчада камыш бар экен дейт. Ошо камыштын арасына сүзүп кирип, ошонун арасын, ошо камыштын ортосунда бир үйдө болгон бир чоң жекен бар экен дейт. Жекенге кирип барып, анан баягы балырга чүмкөнүп барып жатты дейт Каракул. Көрүнбөй, жашынып. Анан Каракулду баягы камыш аралап кирип кетип, чоң үйдө болгон жекенге барып чүмкөнүп барып жатып алгандан кийин Алмамбет Каракулду таба албай, Каракулду жоготуп, бармак диштеп, баш чайкап, баатыр алман койгачка, анан кайра анан мылтыктарын айдалга салып, анан бери карай кайтты дейт. Анан Сыргак окуга бери карай келатса, ошондо Кытайдын толгон экен жылкысы 900 экен жылкычы дейт. Кытайдын ошондо жылкысына жолугат. Эми ошондо 900 экен жылкычы дейт. Ошондо 900 жылкычы кайтарган жылкы эмне деген жылкы? Мына 900 жылкычы кайтарган жылкы. Батпай турган экен да малы. Эмне деген жылкы? Аябаганда баягы малы өсүп, тукумдап, өрүшү кенен болуп турган экен да жылкысы, Кытайдын жылкысы сандаган. Анан ошол ар жагынан караса баягы ар жагында баягы жылкынын ар жагында чатырлар турат дейт. Ал чатырлар баягы жылкычылар жаткан чатыр экен дейт. Ошо чатырдын ичинде жылкычынын баарысы баягы кымызга ичип, кымызга тоюп, кызышып, арак ичип, баягы аракка тоюп, мас болуп, анан баягы күндүз баары санасы тынч, эчтекеден кабар жок, чечинип салып баягы баары чатырда ысык күндө кирип буктап аткан экен дейт. Анан Алмамбет менен Сыргак ошону көргөндө, Алмамбет анан баягы баа бетинде бакырып, Манас Тобураны чакырып, сырбараңды тарс деп бир койгуза асманды каратып, бир атып, эметкенде анан баягы ким Канеке кылган добулбасын Алмамбет анан баягы карсылатып, дүңкүлдөтүп урганда, ошо добулбас менен сырбараңдын үнүнөн жанакы Кытайдын жер жайнап жаткан жылкысы кадимкидей үркүп, анан баягы бир жерге баягы жылкыды бар чогулунан бир жолго салып анан баягы качты дейт жылкынын баары. Качканда тоонун башынан куюлуп ылдый карай түштү дейт. Ылдый карай түшкөндө ошондо Сыргак көрүп, чатырдагы жанакы Кытайдын жылкычысын баарысын ошол жерден кырсам деп баягы кылычты колуга алып, жалаңдап киргенден ошону Алмамбет айтты дейт, кой Сыргак деп Сыргакты колунан кармап, мунун башчысы акмак эмеспи, баары журтта эмне жазык? Мунун каны акмак эмеспи, бул калың элде эмне жазык? Бул чындыгында келгенде бул менин элим болгон, менин жерим болгон. Кой бөөдө күнөөсү жок элдин канын төкпөйлү. Буларга кой Сыргак катыла көрбө, буларга тийбеле кой. Булар алсыз. Буларды кырганда эмне пайда табабыз экөөбүз? Кой анын ошо жылкысын эле алып жылдырып айдап кетели Манаска. Тынч элди өлтүрбөйлү деп. Тынчы бул жылкычыларды өлтүрбөйлө коелу. Анын ошо жылкыны айдап жылдырып тиги оорукта жаткан Манасты көздөй, калың колду көздөй айдап кетели. Ошо жака алып баралы. Анын олжону шатаны Манаска берели, калың колго бөлүп берели. Деп анан баягы жылкынын баарынан баягы чубатып анан айдап жөнөдү дейт. Ошондо жанакы Алмамбеттин коштоп жүргөн Ажыбайдын карт күрөң деген бууданын ошо жылкыга кошуп ийген экен дейт. Ошол карт күрөң деген жылкы куландай кулак жапырып, куюнча жерди сапырып,
баягы айгыр болуп ошончо жылкынын баарына баштап алып айдап жөнөтөт баягы өзүнүн келген жолуна салып. Адамдан эстүү мал экен дейт. Ошентип анан ал окуя ошентип калды дейт. Анан муну мындай таштайлы, андан кийинки окуя жанакы качып кеткен Торайгырдан кабар баштайлы дейт. Ошол Торайгыр суудан чыгып, Каракулду таба албай, суудан көрүнсө Каракулга куйрук салып, аны суудан сууруп ажыратып ала албай, Каракулду жоготуп, анан Торайгыр бери карай салды дейт. Ошондо Торайгыр тоң койгон эчен тоон өтүп, баягы ийри муйру суу кечип, жүрүп отуруп, анан түн ортосу мезгилде чок табылгы жайлаган, чоң каратын байлаган Калдай уруу эренге, Кан Коңурбай беренге барып кабар берген экен дейт. Ошол кезде Коңурбай жаткан жерге жетет ошо. Коңурбайдын ордосуна жеткен экен дейт. Анан бул Коңурбай деле ошо Кытайдын бери четинде Кытайдын жерин кайтарып, чегин кайтарып, элин кайтарып бул ошол чек ара кайтарып жаткан экен дейт. Ошол учурда Коңурбай. Бул ошондой кызмат кылчу экен да. Анан ошондо ошол кезде Коңурбай каары катуу хан болуп, атак журтка даң болуп, ошол жылы Коңурбайдын баягы жол боорусу 15 төлдөптүр Коңурбайдын алдына жолоп пенде келбептир дейт. Анан Коңурбай баягы Коңурбайдын каарынан, Коңурбайдын сүрүнөн эч ким Коңурбайдын алдына баягы батынып келе алчу эмес экен. Ошондо Коңурбай чатырды тигип, чатырдын ичинде алып уйкуну салыптыр. 6 күнү 6 түн Коңурбай уктап калыптыр дейт. Ошо Коңурбай уктап атканда Коңурбайды ойготом деп эч бир желдети дагы, жан жөкөрү дагы эч бир жан Коңурбайга батынып кире албаптыр дейт. Коркуп. Ошондо түн отосу мезгилден баягы Коңурбайдын Торайгыры кабарга барды дейт. Кабарга барып айтайын десе тили жок. Баякынын Коңурбайдын чатырына барып ошону ойготуштун максатында карабайсызбы, айбанда болсо билгенчи. Куландай кулак жапырып дейт, аны баягы кара жерди дүпүлдөтүп ургулады дейт. Балким ушинтип ургуласам Коңурбай мени дүбүртүмөн турар бекен деп дүпүлдөтүп уруп атып, анан баягы жерди оюп атып, жерден баягы тояктан чыккан чымдарды, топуракты Коңурбайдын баягы уктап аткан чатырын көзү чачып атты дейт. Монтип жерди уруп, топуракты, чымдарды чачып атты дейт баягы эмеге. Коңурбайдын чатырына. Ошондо казандай болгон чымдарды каңтарып, казанда болгон тояк менен, казанда болгон чымдарды каңтарып, Коңурбайдын чатырын көзү ыргытып уруп атты дейт. Ошондо да Коңурбай баягы былк этип сезген жок дейт. Андан айла болбой баягы Торайгыр барып, Коңурбайдын чатырын барып, оңуроо менен барып баягы сөөнүп жөөлөдү дейт. Капталы менен, бул капталы менен барып жөөлөп, сол капталы менен барып жөөлөп, мойну менен барып жөөлөп. Ана баягы ичинде, чатырдын ичиндеги баягы жыгачтары качырап, кычыраганда ошондон Коңурбай ошондон баягы сунган буту тартылып, жумган көзү ачылып, чукураны ойгонуп, оң жагына толгонуп, анан ойгонуп көзүн ачып караса чатырдын ичи чаң болгон. Жок, муну бул эмне болгон? Бул тынччылыкпы? Деп Коңурбай ошондон баягы ок өтпөгөн тоонду жамынып, кемерин курчанып, жаланма кылычын кынына салып, ай балтасын колганынан сыртка чыгып караса дейт, түн отосу экен дейт. Каракулдун Торайгыры келип калган экен дейт. Караса, ээр жок дейт. Жонун караса чак челекке чаң болгон дейт. Соорусуна караса жуурулган кызыл кан болгон дейт. Үстүндө ээри жок. Жүгөнү жүрөт, бирок тизгини үзүлгөн дейт. Анан баягы Торайгыр айтайын десе тили жок, улутунат Торайгыр дейт. Башын жерге салып, бир нерсени бир белги бергенсип дейт. Анан ошондо көрүп, анан таңдын көрүп, бул кандай болгон, бул эмне кызык болгон. Ай болбоду, жанакы бул түндүк жаткан Бурут деген журуттан ошо кыргыз келип калган го. Ошол кыргыз келип, жанакы Манас деген Алмамбет чубактары болуп келип, Түмөн деген сан кол менен келип, бияка келип, Бейжиң тарапка келип калган го баягы кол салып. Анан бул жанакы Алмамбет чубак дегени, Сырак дегени бияка чалгынга чыгып, жолдон жанакы Каракулга кезигип калган го. Ошол кайгылда жүргөн Каракул Алмамбетке кезигип, ошондон бул Алмамбет Каракулду кууп, сайып, жарадар кылып же өлтүрүп, ошондон бул ээр токуму шыпырылып, Каракул өлүп, анан бул жанакы жарадар болуп, же болбосо үстү чакчылекке чаң болуп, кызыл кан болуп,
Анан ошондон аман эсен качып кутулуп Торайгыр анан бул мага кабарга келип калган го. Же болбосо бул Коңурбайдын көргөн көзү жалган го деп Коңурбай ошондон каарданып, болду болбоду бул бурут келген экен. Атаңдын өрү Алатоонун буруту сындырган экен белимди, кырган экен элимди. Алган экен малымды, сындырган экен шагымды, алган экен тагымды. Бузган экен уйкумду, кетирген экен тынчымды, алаган экен жылкымды. Бул Алатоонун бурутун сары изине чөп салып саргарта кууп барбасам, куу изине чөп салып кобарта кууп барбасам, алып кеткен жылкыны кайра айдап жолго салбасам, бул Коңурбай болбой өлөйүн, туубай туна чөгөйүн. Минтип элге шылдың болуча а дүйнө жүзүн көрөйүн. Деп анан ошондо Коңурбай каарданып, анан ошондо кыйкырып анан баягы буйрук кылды дейт бакырып. Ошондо анан баягы Коңурбайдын ордодо жаткан караолчусунун баары, дөс ашынын баары, аскеринин баары ордунан баягы түн ичинде ыргып, баягылар баары туруп опур топур болуп калды дейт. Ошондон баягы караолчусу бийиктиги 90 кез болгон мунара бийиктигин сурап дейт. Ошо бийиктиги 90 кез болгон мунаранын башына от жагып, туш-тушка кабар берип, анан баягы жезден кылган чоң коңуроосу бар экен дейт. Ошо коңуроону согуп, коңуроо какты дейт. Ал коңуроонун үнү 6 күндүк жерлерге ашпай угулган, аалам асылган, чугулган дейт. Ошентип баягы бийиктиги 90 кез болгон мунаранын башына от жагылып, коңуроосу бекем кагылып эметип калгандан ошондон Коңурбайдын ордосундагы аскеринин баары койгонуп, дөс шаасынын баары койгонуп, коңуроонун баягы үнү жеткен жердеги аскердин баары, баатырларынын баары, баягы дөс шаасынын баары, кыйын кыраандарынын баары Коңурбайдын алдына келди дейт. Ошонун баары Коңурбайдын кол куралган. Кол курала баштады дейт. Ошол Кытайдын жанакы кыйындарынын эң башчысы болгон бул Коңурбай экен дейт. Анан Коңурбайдын астына келип баягылар баягы тизеси жерге бүгүлүп, Коңурбайдын астына таазим кылып жүгүнүп баягы ким Неш карасы келди дейт. Манжунун ханы, Калмактын ханы Жолой келди дейт. Эсен хандын баласы Бөрөкөз келди дейт. Тырготтун ханы Канышай келди дейт. Орокуру келди дейт. Эчен менсинген баатырлары келди дейт. Жанакы жалгыз көздүн элинен Мадыхан дегени келди дейт. Ой, бул Коңурбай тынчылык, бул эмне шумдук болду, эмне кырсык болду, эмне бала басты деп. Ошондон баягы аскердин баарын чогултууну баягы Кытайдын кыйындарынын баары Коңурбайдын алдына келгенден ошондо Коңурбай айтты дейт. Ой, Кытайлык, биз 600 уруу эл элек. Силер мен көргөндү көрдүңөрбү, мен билгенди билдиңерби, мен туйганды туйдуңарбы? Мен туйганды туйбасаңар, мен билгенди билбесеңер, мен көргөндү көрбөсөңөр, бул Алатоонун кыргызы жанакы Манас келген турбайбы бияка? Ошо Манас келип калып, жанакы жапырайган тоо жаман, жанакы алмаң жоо жаман. Жана бизден качып кеткен качкын кул Алмамбет деген бул Кайгулга чыгып, жолдон Каракулга кезигип, Каракулду өлтүрүп, биздин жылкыбыздын баарын, Бейжиндин жылкысынын баарын бүт айдап кетиптир, тийип кетиптир. Бул ошол буруттун айдап кеткен жылкысынын артынан сары изине чөп салып саргарта кууп баралык, куу изине чөп салып кобарта кууп баралык. Алып кеткен жылкыны кайра айдап жолго салалык. Бул Алатоонун кыргызын жанакы байлап манас дөсүн, жакын келсе кыргыздын жайната муштап мээсин, чыгаралык буруттун капкайдагы кээсин. Төрүнө кудук казалык, төрттүлүгүн чачалык. Кереге угун кыйратып, кыз келини ыйлатып, жаккан отун өчүрүп, жалпы баарын көчүрүп, өртөчкөндөй кылалык. Айдап кеткен жылкынын баарын кайра айдап, кайрып жолго салалык. Бул кызыкты кылбасак, Коңурбай болбой өлөйүн, туубай туна чөгөйүн деп Коңурбай ушундай буйрук кылып каарданды дейт. Ошондо Коңурбайдын 60 жайсаңы Коңурбайдын алгарасын жетелеп келип алдына тартты дейт. Ошондо алгарасы деген аябай этине толуп, семирип, сергип, баягы бук болуп, буулугуп турган экен дейт. Жанына киши жөнөтпөй турган кез экен дейт. Ошондо алгаранын баягы тизгининен оң жагынан 30, сол жагынан 30 жайсаңы жетелеп алышып атып Коңурбайдын алдына алып келип тартып, анан баягы алтын ээрин токуду дейт. Ошондо Коңурбай алгарага барып минип отурду дейт. Отуруп сандаган калың колду баштап айдап, анан баягы Алмамбеттин айдап кеткен жылкысынын артынан көздөйүнө баягы жолго түштү дейт Коңурбай.
Коңурбай ошентип жолго түшүп келатып анан айтты дейт баягы калың колго. Силер аркама шашпай келе бергиле. Мен алдыга түшүп кете берейин. Барып буруттун кабарын алайын. Жолдун уусун алайын деп Коңурбай ошондо алдыга кетти дейт. Ошентип жүрүп отуруп Коңурбай анан баягы карагул жарадар болгон жерге келди дейт. Келсе жанакы жылкычынын баарысы далайы чаң ичинен тааныбай бири тааныбай бири менен согушуп башы көзү жарылып дейт. Айрым жылкычынын баары өлгөн экен дейт. Ошо өлүп калган Кытайлыктын үстүнө баягы жоору конуптур, жоон кону такыр жок, жолум үйдөй болуптур дейт. Анан баягы жылкыдан эчтеке калбаптыр дейт. Таңго карагулдар өлгөнгө, жылкычынын баары өлгөнгө деп баягы Коңурбай ачуусу келип келатканда баягы сууда калган карагул Коңурбайдын алдына чыкты дейт. Коңурбайдын алдынан чыгып баягы жарадар болгон экен дейт. Талтакты баягы биттеген актай болуп талтактап Коңурбайдын алдынан чыгып келип, анан ошондо айтты дейт Коңурбайга. Ой Коңурбай, жалгыз барбагын. Бул Алмамет келди, Сыргак келди. Ошолор келип бияктан бизди чаап, жылкынын баарын алып кетти. Бул жанакы башкасын айтып нетейин, жанакы Сыргак деген эр экен. Сыргакты мен өз көзүм менен көрдүм. Бул Сыргагы Сыргак дебесе, бул Манаска тете шер экен. Сен бул жалгыз барбагын, барсаң бул Сыргагы деген быйыл 21ге илинип келип калган кез экен. Бул көп турган чак экен. Кары күчкө толуп турган кез экен. Барсаң ханым ошо сен Сыргактан өлөсүң, көрүлүктү көрөсүң. Жалгыз барбагын. Жанакы Эсен кандын бөрү көздү чогуу алып баргын. Жана Калмактын каны Жолойду алып баргын жаныңа. Жолдош кылып, Манжунун каны Нескараны алып баргын жаныңа. Болбосо сен жалгыз барып ал жылкыны алып келе албайсың. Сыргактан өлүм болосуң. Сыргак алың жетпейт. Ой байбай Сыргак эр экен деп Сыргакты мактады дейт. Аны ошондо Коңурбай карап туруп анан ойло дейт. Атаңдын көрү бул ошо Сыргактан жарадар болуп, Алмаметтен найза жеп, 6 күнү сууда калып, жарадар болгон жери таш кесек басып калып, бул акылынан кетип, мээси айланып калган го. Жүрөгү үшүп калган го деп. Бул дөөрүп калган го. Бул ит менден артымда келаткан жанакы аскердин баарына, менден артымда келаткан жанакы кыйындардын баарына, мыктынын баарына, аскер башчынын баарына, хандардын баарына ушинтип ар ким менен ушинтип айтып былжырай берсе, бул ошонун баарынын үрөйүн учуруп, баарынын коркутат бул үрөйүн учуруп. Эсин чыгарат. Бул дөөрүгөн дөөрүктү минтип отурбай кылычтап башын алайын, бул дүйнөдөн жок кылып, тындым кылып салайын дейт. Деп баягы ошондо ким Коңурбай айбалтасын колго алып карагулду качырганда Коңурбайдын каарын көрүп, карагул ошондо өдөмө төмөн жүгүрдү, Коңурбайдын алдында келин болуп жүгүрдү дейт. Кой Коңурбай. Ачууңду тый, бир ачууңду мага бер. Мен экинчи минтип сенден башкага минтип былжырабас болоюн, минтип айтпас болоюн. Бул сөз ушул жерде калсын, эч кимге бул сөздү айтпайын. Менин башымды, жанымды аман сактап кала көр Коңурбай кой. Мен өлбөсөм дагы сага дагы далай кызмат кылармын дегенде ошондо Коңурбайдан ат үстүнө туруп ойлоду дейт. Атаңдын көрүп карагул бул биттей кезде биригип бармактайда баш кошуп тең туш өскөн ит эле. Мунун азыр мен кылычтап башын алганда Немроска жетейин. Азырынча бул кулду аман таштап кетейин. Деп анан Коңурбай айбалтасын кайра ордуна салып, анан андан ары карай барып жанакы Каспандын кара суусу деген чоң сууну Коңурбайдын ал карасы күлүк экен дейт. Ошол суудан аттатып өттү дейт Коңурбай. Мышыктай болуп түйүлүп аттатып өттү дейт. Анан ошентип анан ары карай жолго салып, ары жагын айта берсе көп сөз. Анан ошол жылкынын аркасынан Коңурбай ошентип түштү дейт. Эми тилек менен кара сөз менен баяндама кылып менен элге түшүнүктүү айтып бербедим мен. Алмамет баатырдын карагулду кууп жанагындай. Анан кийин баягы карагулдун ушул эмеси торайгыры барып Коңурбайга чейин кабар берип, Коңурбайдын жортуга чыккан жери болду да бул жерде. Эми калганын баягы башканы коюп Манасты айтты, эми калган бөлүгүн ыр менен айтсак. Эми ушу кара сөз менен түшүндүргөн жерде эми ыр менен айтып берейин. Өз ыр түрүндө. Ошо кезде карасаң каталдын улуу карагул
Қара мүйізгүл мұнына бұл астындағы торайғыр оройға қамшы салғаны одурайған торайғыр ойланбай чурқап қалғаны бұқадай мойны бұлтылдап ушу кезде қарасаң құлжадай өзі жылтылдап емі қачып қалып тұр мұны шондың Алманбет қалайманды салып тұр мұны шондың қарасаң қара құл қачып қалғанда ушу кездің Аллакең атаңның көрі дүние дулбасты қарс қойып қанеке қылған дулбас гүрсілді төң ұрғанда мұны сонды жанынақы сырғақ деп бақырып бері кел деп шақырып қағалайын сырғақ мен көргенді көрдің бе мен туғанды тойдың бе кентіңді көзді бет алып кетті дұшманына бұл атаңның көрі дүние çok табылғы жайлаған чоңғаратын байлаған қалдай ұлы қапырға қан қоңырбай батырға барып хабар салбасын қақандан қалың қол алып жер жайнатып мол алып қаптатып жайнап келбесін қамықсыз жатқан қырғыздың төбесінен баспасын төрт түлігін шашпасын есебемен деп таппасын аннан көрі қапырды бұл қара құл батырдың сары изіне чөп салып сарғарта қуып аллалық қу изіне чөп салып қуарта қуып аллалық башын кесіп байланып қанжығаға чаллалық өріп күйген бұғылдың күшіген деммен басалық қырғыздың жолын ачалық қытайдың жолын шачалық деп ошондың Аллакең атаңның көрі дүние үңгісі болу туучу куч буба күлді сырнайса қара құлды қарата қамыл алмаң ергек жал күркүр өте сүнделе алдындағы сарала қазық мойын тұлпарға олбуй солбуй қамшырып оң тетірі темінеп қара қолдың Аллакең қуып қалған кез екен аябаған чоң жаңжал чуып қалған кез екен оңғысы болу туучу куч буба күлді сырнайса қара қолды қарата қамбыларман ергек жол күркүр өте сүндеме атаңның көрі дүние мұны сонда қараса астындағы сарала атының көрі дүние ошо кезде қарасаң тамана жерге тарсылдап қара бұлы тозық көмекөйде қарсылдап тал жибекте құйрығын чатқа аяққа чапқылап көкілді көкке зырғытып көлек той болған тұяғын көрген жерге мызғытып арандай өзің ачылып қана аралар шауық көбік жол бойына шашылып ментип қалған кезде екен еңке ішке кіргенде құтыр құрдың айғыры ұзап қалды зақымдап тала түзге келгенде Алакең қанын сарала тамана жерге тарсылдап қара мұлы туыз көмекөде қарсылдап мұны өшентіп қалып тұр өрт аяғына келгенде Алакеңдің сарала кирип барат жақындап жетмек болды тақымдап жаңырықтың жарғыя жан баспасын чуама жақын кирип барғанда құдай бетін көргөзбе мұны ошондон Алакең қалмақ ері қашық деп ар жағырақ тайыса қақ жүректің башы деп өлчөлінің өзі деп тамай тисе сырнайсам атаның көрі қара құл өліп кетер жері деп Алманбеттің айса қойғанда құдай бетін көргөзбе бұл дүниеде сөз ашық өл емес пе қара құл өлмей сайын көз ашық ел емес пе қара құл ебегесіз шын етті пер емес пе қара құл құлды құдайы ат деме атаның көрі дүние торайғыр мойнын құшақтап ел тоқымдың үстіне өбектеп барып жат деме мұны ошондой қараса қара құл жатып қалғанда атаның көрі дүние оңдалдының шетінен тайып өтті сырнайса қара құлға тибестен қайып өтті сырнайса найза тибей қарғанда батыр алман көғашқа бармақ тістеп бас шайқап найзаны қайрат тартқанда жұмған көзің ашылбай сұңған найза тартылбай атаның көрің Алакең мойнына қорын салынып жаратқанға жалынып айнанайын жаратқан құлды мұнша неге ер қылдың сасқан құлған алдатып мені неге мұнша кем қылдың аманатың ала ғой құржыныңа сала ғой деп ошонту алмаң жер
Çamda kayı bolcosuz Nayzanı kayra tart dele. Handan arı bas dele atanın gürü dünüye. Kuvalaşıp bulökö adır güdür adır taş. Hanı basıp alıptır ton koygon eçen toğunu ötüp. Yirim uru su geçip handan arı varganda. Bandayjakты қарасаң, қаспаннан қара тоғысы бар. Ал қаспанда қара су, қара мүшкіл мұна бол. Жиек жағынан ал суға бір найза сасаң бойлы бойды. Жиек жағына чоңқұрынан ал суға қырқырған сасаң бойлы бойды. Мұнай су бұл екен, үсті көбік бу болып. Атаның бір үйдің үйі, үйде болған қара таш. Гүлдір деп, гүлдір өтіп ағызып. Мұны ошентіп жүріптір, үстінен үйір жүріптір. Түйіменен салағып, қайың ағып, талағып. Қарағайына қайың талағып, қараған нерсе барағып. Мұны ошентіп тұрып-тұр, ошо суға барғанда. Атаңның үрүйдің үйі, қаспаның қара дайрасы. Емерілі оңағып, елімнен қанша чоңағып. Тегереніп солағып, тегеле қанша чоңағып. Ментеп тұрған кез екен, ошо суны көргенді. Шыта кечу, таш кечу, алекен қанға маш кечу. Маш кечуге барғанда Құдай бетін көргөзбе. Ичи титінен сүпкөнөк кийген алмаң емес бе. Ички сырын Қытайдың білген алмаң емес бе. Ушулға қанда тұрған кезінде алокенің қалча қол. 6 жол аттан түшіріп сайған алмаң емес бе. Ақылға дейқан зары күч сардал алмаң емес бе. Бетеше келген дұшманды таманға басып жүн қылып. Алған алмаң емес бе. Ақылға дейқан зары күч. Балбан алмаң емес пе, атаның көрі дүние. Ошо суға барғанда қалмақ ері қашық деп. Аржағырақ тайыса, таварсықтың башы деп. Өдірек қайыса, тол-толы жүрек тұсу деп. Тамай тисе сырнайзам, арам өлген қарағыл. Өліп кетер жері деп, алмет найза қойғанда. Құдай бетін көргөзбе, екі бірдер бері құржын. Бер жағынан нешіліп, бор етіне міндіктін. Бияқы тақымның ұшу тешіліп, қоройып шықты сырнайза. Борынан қан кетті, атаның үрі дүние. Қарақолдан ал кетті, борынан қараған ағып бұрады. Тұлпар екен тұрайғыр, қаспадан қара суысына. Қайра тартпай чұрады, шып қойғанда тұрайғыр. Атаның үрі дүние құлесінен таңғана. Қаспадан қара суысына аталдың ұлы чочқоны. Ошо кезде тұрайғыр шыпырылтып салғана. Құйышқа менен басмайыл бұтшыт болу үзілді. Үстіндегі қарағыл өлсіде көзі сүзілді. Қаспадан қара суысына арам өлген тұрайғыр. Қаталдың ұлы чочқоны шыпырылтып салғанда. Ошо кезде қарасаң көзің ұғып көргөрчү. Жолда қалды қарағыл қайрылып пенде чыққысыз. Жолда қалды қарағыл чыммасындап күйініп. Чымын жандан түңіліп, чылғы için өрт жалын. Өлмек болду қарағыл ажалдан мұрын моментіп. Өлмек болду қарағыл қайра келбес қапчалды. Көрмек болду қарағыл атаның өрі дүние. Ажалдан мұрын моментіп, өлмек болду қарағыл. Ошо кезде қарасаң, ер тоқымын құшақтап, құлдың башын қороңдап, ақ аспанның қара суысында. Ер тоқымын құшақтап, қаталдың ұлы қарағыл. Ағып жүрет сороқтап, андан мында көрініп, сүзіп барып жоғолып, қайра шығып оңолып. Емементеп тұрғанда айдалыға асынған. Ал екен қандың сыр бараң, ойноғондың очоғыр. Қарданша жоғы бұзар, атасын ғана жарықтық. Айдалының айнеги, айғашқан жоғы салғанда. Арғачаннан бір қачан, аманатжандың ермеги. Қармай қалып үйінен бараңды қолуын алыптыр. Атаның үрі дүние құтудағы дарғына. Сыр бараңның оғызына құрдегізе көмөріп. Қой башындай қорғосын сыр бараңның оғызына. Қолдыр атаң үрдеме қытай отық бұғырташ. Қырып еп чоқ қойып, милтесінен от қойып. Мылтықты қолған алыптыр, атаңның көрі дүние. Қарылған алмаң салыптыр, қарақолды басарда. Алмамбет мінтіп атарда, ажайыптың оқуған. Ақылға дейқан зары күч, елемес бүй қарақол. Ебегесіз чынетті, беремес бүй қарақол. Алла кеңді көргенде, атаңның көрі дүние. Суының ортосын тілдеме, өзгөчі жанға көрінбей. Ошо кезде қарақол суға чұмқып кірдеме. Ошо кезде қарасаң, атаңның көрі қарақол. Су түбінен нықтады, су түбінен шықпады. Үйде болған жекенден ортосында балырға. Чүнкөніп барып жатқанда батыр алман көғашқа. Қарақолды таба албай, ағамылтық сала албай. Қарақолдың аталбай, қызыққа ментіп баталбай. Бармақ тістеп бас шақап, батыр алман көғашқа. Сыр бараңдай мылтықты айдалыға сал деме. Бері қарай салғанда атаның көрі дүние. Қайнаған Қытай қаққандың толған екен жылқысы. 900 екен жылқычы, жылқычыны қараса. Ештекеден қавар жоқ, ақшатырдың ішінде. Қымызған ішін балышып, қымызған қызып қанашып. Алп ұйқыны салыптыр, жылқычының барысы. Абыдан ұқтап қалыптыр, емементеп тұрғанда.
Мына ошондон Алла таңның көрүү дүнүйө, мына ошондон Алла кең. Канеке кылган добулбас, гүрсүлдөтөң урделе. Мына ошондо карасаң, сырбараң менен бир атып, бабедин деп бакырып, мана тобуран чакырып, сырга күндү салганда Кудай бетин көргөзбө. Камбар аттуу карайгыр каптал жактан куюлуп, томогору тоорубе тоо башынан куюлуп, туман учуп быркырап, жылкынын бары чуркурап, тайдын бары кырылып, аңкеке башы тыгылып, бирин бири тааныбай, үстүнөн баша жыгылып, тоо башынан куюлуп, жылкынын бары чуркурап, эми минтип калганда Кудай бетин көргөзбө. Баякан айгырын коюп акпышкан анык тулпай карт күрөң. Көкүлү көкө зыргытып, туякты жерге мылгытып, куландай кулак чапырып, кара жердин кыртышын, кой кулап сапырып, калаңгытай каккандын, жылкысын барысын ажекеңдин карт күрөң. Айдап жолго салыптыр, эми минтип калаптыр. Атанын көрүү дүнүйө, мына ошондон ер сыргак. Кылычты болгон аларда какандыктын жылкычы, жылкычынын барысын жылас кырып саларда. Мына ошондон Алла кеңдей баатырың. Ер сыргактын ошондо оң колунан кармады. Айланайын ер сыргак, каның акмак эмеспи? Калың журттан не жазык, башысың акмак эмеспи? Баары журттан не жазык, чынын айтсам ер сыргак. Чымакчын каккан биздин жер, Чинилегайжын бир Кытай биздин эл. Акылыңан чатылба, ушул журтка катылба. Деп ошентип Алла кең бери карай салыптыр. Жылқы тиген ер сыргак, жылқы айданаган Алманбет. Мунун мындай таштайлы, баякка качып кеткен кара торайгыр. Ошондон кабары баштайлы, муну ошондо торайгыр. Атанын көрүү дүнүйө суудан чыкты шарп этип, алтын такал күмүш мык төрт аякта жарк этип, баса түшүп жорголоп, куйлуктан суусу сорголоп, эки жагын карабай, караганга жарабай. Минтип жүргөн кезде экен бир кезекте торайгыр. Адырмактуу билесте оттоп жүрөт торайгыр. Каңгырап кишенеп, кара колду таба албай. Жоктоп жүрөт торайгыр, муну ошондо ойлоп. Адам билгес шумду ойлоп, атанын көрүү кара кол. Ушул суудан көрүнсө, эптеп куйрук салсам деп. Ажыратып бул суудан аман сактап калсам деп. Минтип жүрөт торайгыр, кара суунун жээгин. Тинтип жүрөт торайгыр, кара колду таба албай. Ага куйрук сала албай, муну ошондо торайгыр. Андан ары салыптыр, тон койгон өчөн тоон өтүп. Ийдин муру суу кечип, адыр күдүр ады таш. Аны басып алыптыр, ошо көздү карасаң. Чок табылгы жайлаган, чоң каратын байлаган. Калдай улуң эренге, кан коңурбай беренге. Барган кезде кең торайгыр, түн ортосу мезгилде. Балекеттүү кабарды коң төрөнүн өзүнө. Салган экен торайгыр, ошо көздө карасаң. Атанын көрүү коңурбай, каканга кыйын кан болуп, атакы журтка даң болуп, ошо көздө коңурдун. Жолборсуң 15 төлдөптүр, коң төрөнүн алдына. Жолоп пенде келбептир, жолуккан аман калбаптыр. Муну ошондой кары коң төрө, кылымды билген чоң төрө. Кары толук кан болуп, атакы журтка даң болуп. Минтип турган кезде экен, ошо кезде коң төрө. Алты уйкуну салыптыр, ак чатырдын ичинде. 6 күнүн 6 түн абыдан уктап калыптыр. Коңурбай уктап жатыптыр, муну ошондо коңурдун. Суңган буту тартылбай, жумган көзүң ачылбай. Коңуругу басылбай, минтип уктап жатыптыр. Ошо кезде чатырга 18.000 ааламды оп тартып соруу ийчү кан коңурбай батырга. Бараган экен кара торайгыр, бала кеттүү кабарда. Коң төрүнүн өзүнө салган экен торайгыр. Ошо кезде карасаң куландай кулак жапырып, кара жердин кыртышын коң төрөнүн чатырына коогулап сапырып, казандай камчыңды каңтарып. Түпүлдөтүп урганда, жишан кылып турганда, чатырдын ичи чаң болду, муну ошону көргөндө. Адамдын башы маң болду, муну ошондо коң төрө. Эми сезбей койгондо, катанын көрүү кара торайгыр. Ошо кезде чатырды оң муросун саалап, ошо кезде жөөлөптүр, жөөлөгөн кезинде. Чатырдын ички жыгачы качыр-кучур ачырды. Качырап турган кезинде, муну ошондо бир-эки. Ал окенин коң төрө, кылымды билген чоң төрө. Суңган буту тартылып, жумган көзүң ачылып. Чукураны ойгонуп, оң жагына толгонуп, кабыландай сомдонуп, сол жагына толгонуп, ачарыстандай комдонуп, жумган көзүң ачылып, суңган буту тартылып, коңуругу басылып, чукураны ойгонуп, ок жыландай толгонуп. Коңурбай туруп караса, чатырдын ичи чаң болгон. Муну ошону көргөндө, муну бул эмне сумдук болду деп. Коңурбай билип таң болуп, муну ошондой караса, ок өтпөгөн көккүбө тону жаманып, алтындан кемери курчанып, айдай бетин нур чалып, күмүстөн кемери курчанып, күндөй бетин нур чалып, жай жарагын салынып, жаланма кылыч алынып. Муну ошондой коңурбай сыртка чыгып караса,
Қарақолдың торайғыр ер тоқымнан тақыр жоқ. Сорысының бияғы иық жалдың тияғы. Чақчелеке чаң болған сорысына қараса. Жұрылған қызылған болған мұны соны көргенді. Ал Қарақолдың торайғыр айтайдың тесе тілі жоқ. Улы тұнат торайғыр мұны соны көргенді. Қоңырбай тұрып мұны ойлап, адам білге суды ойлап. Атаңның көрі бұрутай, бұрут деген жұрутай. Сындырған екен белімді, қырған екен елімді. Сындырған екен шағымды, алған екен тағымды. Бұзған екен ұйқымды, алған екен жылқымды. Кетірген екен тыншымды, атаңның көрі дүние. Қиған екен шағымды, алған екен малымды. Сындырған екен белімді, қырған екен елімді. Алған екен жылқымды, бұзған екен ұйқымды. Атаңның көрі бұруттай, бұрут деген жұрутай. Сары ізіне чөп салып, сарғарта қуып барбасам. Қу ізіне чөп салып, мен бүгін ғана қуып, арта ғана қуып барбасам. Деген екен. Рахмат тілек. Мына жоғарыдағы шул Алмамбет батырдың шу қарақұлды қуып, ана немалы жаңағы анын торайғыры Қоңырбайға шейін барып жетіп хабар бергені. Ана неме Қоңырбайлар мынакей ошол жақта мынакей чаап кеткен жылқысын қайра тартып алам деп жолда келатқан сапары бар. Жолы бар дегенім. Емки біздің дағы шул жандүрі программабыздағы шул сен өзіңдің айтыңда да шуну булантып Манашларменен бірlikte, işlerменен birlikte дегенде, программабыз буланта бермекчибиз. Ана бүгін мынакей ушул атайын келіп, өзүңдүн ушул Манастан жүзүндө айтып бергениңе чоң рахмат. Мына сен айткандарыңдагы баягы элге мындай айтканда жугумдуу да мындай айтканча. Кара сөз менен түшүндүрүп айтып дагы мына ыр түрүндө да айтып атасың. Анан сага дагы мындагы эр күнү карлайлы. Манасты башканы коюп Манасты айт дейт эми. Манасты айма айтылыш керек, айтылып келет, айтыла берет дегендей. Мындан ары дагы ушу программабызды улантабыз деген үмүттө турамын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер Жан Дүйнө программасына ортоктош болдуңуздар. Жогоруда Манасчы Тилек Асановдун бүгүнкү Жан Дүйнө программасындагы Алмамбеттин Каракулду кууп, анан кийин ошо Каракулдун торайгыры Коңурбайга кабар бергени. Анан биздин ошо Алмамбеттердин ошол убактарда калмактардын жылкысын, Кытайдын жылкысын чаап, Кыргызга кайткан жерине келип токтолдук. Дагы көрсөтүүбүздү мындан ары да улантмакчыбыз. Кайрадан көгүттөр экрандан жолугушканча саламатта болуңуздар.